Mercedes-Benz E-класс 212 кузовта жаңы эле келген бул машина. Өткөн базар жок эле. Анда өзүнүн фирменный обвестер экен. Противотуманкаларда диодный литый дисктери дагы өзүнүн Mercedes литый дисктеринде люк бар. Обвестери Carlson деген фирмасы жасаган окшойт. Ошол аркылуу чыгарылган камера заднего вида. Так, бесключевой доступ. Жерден билсек болот. Бунукунда да жогоруда көрсөтүлгөн бай Mercedes'терде 3 режимде электро менен ички салондору мына пробеги да көрсөтүлүп турат. 132.938 километр. Штатный монитор, двухзонный климат-контроль. Андай эле джойстиктер менен регулировка болот. Мындай кара кожа сиденьялары. Bunun жылы канча? 2009. Баасы канча болуп атат? $17.000. Объемы канча? 3.5 экен. Коробка автомат болот. Ипошка. Телефон номериңер канча? 556 66 65 63. Эгер ушул Mercedes E-класстагы 212 кузовта сиздерге жакса, ушул эсинин номери ушул чалып, толук маалымат алып, эгер жакса алсаңыздар болот. Toyota Auris hatchback кузов. Сырткы абалы жакшы, тунук. Фаркоп бар экен, парктроник датчиктер менен кошо. Ички салонуна кайрылсак, 4 айына тең электростеклоподъемник корректировкалары менен антизанос, корректировка зеркал ушу жакта экен, приборный панели. Коробка механика 5 ступкада. Подогрев сидений бар, 3 режимде. Так, жылы канча? 2007, объему? 1.6, басы? $7.800. Телефон номерин айтып коесуң, кардар чыкса? 552 15 70 00. BMW сүйүүчүлөргө, мынаки BMW 7 серияда. Фар ксеноновый. Так, кагазына кайрылалым, маалымат алып. 2009, объему 3, телефон номерлери эсин. Азыр ички салонда тартып берем. Биринчи арка жагын көрсөтүп коелук. 740 ай. Функция бесключевой доступа. Подогрев сидений менен обдув дагы бар экен, функциясы. Шамал дагы алып берип турат. 2 режимде память сидений корректировкалары бул жерде. Электро корректировкалары болсо сиденьяларды бул жакта экен, мондай. Приборный панели менен руль мынандай мультируль. Штатный монитор бул жерде. Двухзонный климат-контроль, коробкасы робот, антизанос, антиюз, навигационный джойстиктери бул жакта. Мультимедиалар менен кошо регулировкаланат. Анан помощник при парковке. Бул жерде режимдери бар экен. Комфорт режим, спорт режимде которула турган. Анан ручник, авто ручник. Сиденьялары ушундай кара кожада, кайышта бокстор ушинтип ачылат экен, подлокотниктен.
Бул жакта эмне жайгашкан экен көрүп коелу. Бул жерде менин оюмча ушундай бир мультимедиага караштуу нерселер жайгашкан окшойт. Тиешелүү. Баасын айта кетсем, $16.000 деп атат. Айтылыш баасы. Жазылып турабы? Так, Mercedes-Benz 211 кузов, комплектация Avantgarde E-класс. 2006, объем 2, компрессор. Компрессор да кошумча күч берет, объем кичинекей деп ойлогула. Коробка автомат, басында жазылып турат, $8.500. Машина сыртынан туннук жакшынакай эле. Парктроник датчиктер коюлган. Так, ички салонуна кайрылалы. 4 тайне тең электростеклодо. Подъемникте приборная панель 159.049 км деп көрсөтүлүп турат одометринде. Температурадагы сырттагы 24 градус. Коробкасы ушундай автоматта. Жакшы иши, таза эле. Honda Accord 8 поколение. Ресайлинговый болса керек. Эгер билгендер болса комментарийде жазып коюңуздар, биздин көрүүчүлөр. 2015 жыл. Арканкы жагынан көрүнүшү. Аккордту да сурангандар көп эле. Ошо тартып берип атам. Мына корректировкалары. Так, эко-режим, антизанос. Сиденьялары ушундай. Ачык түстө экен, тканевый. Коробка автомат, розетка USB-лер менен бар экен выходдары. Штатный монитор мультимедиалар менен ушундай. Дагы мындай функциясы турат. Билгендер айтып койгула, бул эмне экен? Күн менен ай. Бул түнкү жана күндүзгү режимдерге бөлүнөт окшойт. Не жардам берет экен билбейт экен. Кагазынан маалыматка кайрылсак, 2015, объему 2.4, эсин телефон номерлери 552 15 70 00. Баасы $14.500 айтылыш баасы. Пробеги 60.000 километр. 60 бы? 6500 миль. 6500 миль. Анда вообще аз жүрүп тур да. 6500 миль экен, американец. Mercedes-Benz E-класс, ресайлинг. Оптикаларынан эле байкалып турат ресайлингдин. Люк бар. Повторитель поворота аябай жакшысына чыгарышкан ушу Mercedes-Benzdики. Арканкы жагынан көрүнүшү машинанын. Жабуу экен. Мындай тартып берип кое берейин. Ачылды кайтара, эси ачып койду эшикти. Мынакей память 3 режимде, сиденье электрокорректировкалары менен. Мында алып туруп көрүп байкаганыңыздар да көрүп атасыздар. Электро өз моторчиктери менен жылат. Штатный монитор. Мындай двухзонный климат контроль, бардыгы тең, сон эргономикасы да аябай жакшы. Мындай иштелген. Могу жеринде мындай джойстиги менен экен. Дагы кандай функцияларды, көп функцияларды башкарса болот экен да. Мультимедиада окшойт бул. Башкарыл старт-стоп кнопкасы. Подлокотник ушундай. Мындай ачылат экен кнопка менен. Кара кожа. Алдыңкы пассажирге дагы 3 память режимде электрокорректировкалар менен сиденьясы.
мультироль. Басы, бұның басы 25 000 доллар. Дағы слепой зоналарды көрсетіп тұра тұрғанда датчигі бар.